Мисалы, Манасты эме Ашым Жакыпбековду сындаганга туура эмес сындаган. Бирок мына мен бир нерсени айтайын. Манастын өлүмү бар. Манастын өлүмү акырындан бир сүйлөм бар да, ушу түн бир окум болгондо ушу оозун чоң ачып, кээде дем алып, анан кийин өтүп кетти деген. Андай болбойт да, Манас антип өлбөйт да. Манасың катарда киши беле ошентип өлгүдөй. Аны ачык айтпайт. Ошентип айтып отуруп, манасчылар айтып отуруп, ошо духу менен, мимикасы менен, анан кийин үндүн тембири күчү менен анан ошону улуттук чоң трагедия, ааламдык трагедияга алып чыгат да. Жер силкинип термелди. 2 күн чыкпай, 6 күн ай чыкпай деп. Ошону ачык айтпай, өлдү деп ачык айтпай, ошентип айтпай отуруп, дүйнөнүн баарын карайтып келип туруп анан кийин бүтүрүп коет да. Бул кыргыздын эми баягы образ түзүү чеберчилигинин озеки чыгармачылыктагы кылда чокусу да.